Өсүп келе жаткан жаш жеткинчектердин жаркын келечеги үчүн жакшы шарт түзүүнү мамлекет өз камкордугуна алып, ар кайсы булактардан инвестицияларды тартуу аркылуу алгылыктуу жумуштар аткарылууда. Айрыкча мектеп жана балдар бакчаларынын салынуусу жашоочуларга чоң үмүт жаратууда. Анткени азыркы жаш муундар өлкөнүн келечегин түптөөчүлөр болуп саналат. Мана быйыл жаңы жылга жакын жаңы жылда ачылышыбыз болду. Биздин Жипромго 2 кабаттуу 75 орунду бала бакча салынды. Буюрса толук кандуу жакында ишке кирет. Өкмөттөргө рахмат, ушинтип элдин камын көрүп, бала бакчаларга бөлүнгөндөрдүн мана жаңылыктардан угуп атабыз. Быйыл буюрса жүздөгөн мектептерди сентябрга чейин жумушка киргизебиз деген айрыкча курулуштары башталып, бүтпөй калган мектептерди толук кандуу ишке киргизебиз деп аракет кылып атат. Буларга ишеним бар. Ар бир айылда балдар бакчасы орун алса, бул өлкөнү алдыга жылуусуна да өбөлгө түз алат. Балдарды мектепке чейинки билим берүү мекемелерине берүү менен ата-энесинин жумуш кылуусуна дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда жакшы тарбия таалим да ала алышат. Бул үйдө тарбияланган бала менен бала бакчада тарбияланган баланын өтө чоң айырмасы чоң. Мен ойлойм, бул ар бир ата-эне колдон келсе, бала бакчага берсе, баланын аң сезими дагы жогору болот. Мындай жүрүм туруму дагы балдарга салыштырмалуу кыйла айырма болот да. Бала бакчага барбаган менен үйдө тарбияланган баланын айырмасы чоң. Мамлекет колго алып буга чейин бир да балдар бакчасы жок айылдарга. Аны менен катар эскилиги жеткен имараттарын жаңыртып, балдар бакчаларын салып берүү менен алардын укуктарын корголуусун жана коопсуздуктарын да шарттап жатат. Жалал Абад облусунун аймагында балдардын укугун коргоодо 2022 жылда бир гана арыз менен кайрылуу түшкөн. Ал эми бул жылы каттала элек. Баланын өнүгүшү, баланын кароосуз калбашы үчүн бүгүнкү күндө бала бакча өтө зарыл. Кыргызстанда жана мыйзамсыз менчиктештирилип же сатылып кеткен бала бакчаларды бүгүнкү күндө мамлекет кайтаруу боюнча иш алып барып атат, саясат жүргүзүп. Негизинен бул саясат туура, баарыбыз колдойбуз. Баланын коопсуздугун камсыз кылуу бул мамлекеттин негизги багыттарынын, милдеттеринин бири болуп эсептелинет. Белгилей кетүүчү жагдай, облуста 2021 жылы 11 балдар бакчасы, ал эми 2022 жылы болсо 28 балдар бакчасы курулуп, пайдаланууга берилген. Нара Жапарова, Бурхан Матов, Сузак району.